Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүн биз Кыргызстандагы белгилүү онкохирург, чекеле биздин Кыргызстан эмес, бүгүнкү күндө ушу жалпы Орто Азия мамлекеттерине белгилүү хирург Бакыт Токтогазиев менен кыскача маектешмекчибиз. Бакыт мырза бүгүн ушундай убактысы тар болуп турса дагы ошо бизге биздин окурмандарга бүгүнкү күндөгү заман талабына жараша кандай жабдыктар менен операция кылып атышат, ошол тууралуу маектешмекчибиз. Бакыт мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бүгүн жаңы эле ушу операциядан чыктыңыз. Кандай операция жасадыңыздар? Ошол азыркы учурда эле бизде ошол Кыргызстанда жана Орто Азияда бизге тамакка байланыштуу кызыл өңгөчтүн грыжа оорусу деп коет. Ошол анан ошо рефлюкс оорусу, ошол эки оору мындай ар дайым ошол бир чогуу келе турчу оорулардын бирөөсү. Анан ар бир эле үчүнчү бейтап бул оору менен чалдыгып ооруйт. Себеби биздин Орто Азияда той топур дегенибиз көп, анан кечинде тамак жегенибиздин дагы ушундай бир өзүнүн бир эмеси бар, артыкчылыктары бар. Себеби жатардын астында тамак жейбиз. Анан ошол себептен ушул эки оору пайда болуп келет да негизичи. Анан ар дайым эле бул жерден мисалы операциянын жасаштын кереги барбы же жокпу деп көп эле бейтаптар кайрылышат. Бирок бул жерден операцияны мисалы биз көрөбүз, бир 30-40% случайда бул оору кызыл өңгөчтүн залалдуу шишигин алып бара турган учурлар болот. Анан ошол себептен бул операцияларды бейтаптарга жазаткыла дейбиз. Себеби бул операция өзү жеңил жолу өткөн үчүн, жанагындай эндоскопиялык же лапароскопия жолу деп коет. Ошол жол менен жасаган үчүбүз кийин чоң проблемаларга алып келбейт. Анан бейтап бир 1-2 күн жатып эле бул операциядан кийин чыгып, мындан кийин кандай буга чейин жашап жүргөн болсо, ошондой жол менен эле жашап жүрө берет да. Анан бул жерден ошол кызыл өңгөчтүн тешигин бүтөп, анан баягы искусственный клапан деп коебуз, ашказандын өзүнөн клапан жасалып, анан кычкылтек менен тамак ичкенден кайра оозго келип, күйгүзбөй, кызыл өңгөчтү оорутпай, бейтапты мындай кыйнабай калат да. Сизге ушу коңшу мамлекеттерден да көп бейтаптар кайрылып атыптыр да бүгүнкү күндө. Ошол кандай бейтаптар келип атат, кайсы оору менен? Азыркы учурда негизи эле ошол кызыл өңгөчтүн проблемасы менен көп эле бейтаптар келип атат. Айрыкча эң көп деген бейтап, мисалы бир айдын ичинде эле Казакстан Республикасынан жок дегенде бир 20-дан 30-га чейин бейтап келет. Андан сырткары Тажикстандан келет, Өзбекстандан келет. Бул жакынкы коңшу мамлекеттерден, бирок азыркы учурда көп эле ошол Россия өлкөсүнөн, анан чет жактан дагы мындай консультация алып келе турган бейтаптар да көбөйдү. Акыркы учурда эле ошол Кореядан келди, Италиядан келди, ошол өлкөлөрдөн келип, себеби Америкадан келген учурлар болуп калды. Акыркы 3 айдан бери 2 бейтап келди Америкадан. Себеби здравоохранение системасында ал жерде диагноз коюлгандан кийин, мисалы ошол операция жасаштын күтүшү көп убакыт алат экен да, 3 айдан 6 айга чейин күтүшөт экен. Анан көп эле бейтаптар ошол күтө албайбыз, психологически кантип ооруну койгондон кийин биз жашай алабыз деп, ушундай интернет булактар аркылуу байланышып, анан келип ошондой операцияларды жасап атабыз. Анан көп эле учурда ошол гинекологиялык оору менен кайрылышат, ошол миома матки деп коюшат. Анан кызыл өңгөчтүн же ашказандын залалдуу шишиктер менен көп келет. Анан көп эле учурда кичинекей балдар дагы көп келип баштады. Чет өлкөлөрдөн билбей туруп уксус ичип алат же ар кандай заттарды ичип алганда, ошол кызыл өңгөчтү алмаштыруу максатында ошол бизди интернет булактан таап көп келип атат. Себеби акыркы учурда эле, акыркы бир жуманын ичинде ошол Актөбө менен Павлодардан ошол бейтаптар келип кетти. Аларга ошол кызыл өңгөчүн толугу менен алып, анан кызыл өңгөчтү ашказан менен ошо трансплантация кылып жасап, бейтаптардын баардыгы Кудайга шүгүр жакшы. Бирок хирургияда жүргөндө, чоң операцияларды ушундай жасап аткандан кийин эле биз
100% бир дагы дүйнөдө хирург кепилдик бере албайт. Эми ар кандай учурлар болот. Хирургия деген оор жол, себеби биз адам менен Кудайдын ортосунда бир мындай ортомчу жолдо жүрөбүз. Анан эми Кудайдын жазганын дагы биз биле албайбыз, бирок баардык колубуздан келген аракеттердин баардыгы анан ошол Кыргызстанда ошол эндоскопиялык жана лапароскопия жолу өнүктүрүүнүн максатында ушундай чоң операцияларды жасап жатабыз азыркы учурда. Ошондо чет мамлекеттен бери келип аттыр, анан сиздердин материалдык, техникалык базаңыздар ушу талапка жооп берип атабы? Алардын да өзүнүн бир талаптары бар да. Ооба. Азыркы учурда ошол Кыргызстанда негизи эле 7 областында ошондой эндоскопиялык жана лапароскопия жабдуулар бар, бирок эми алар дагы ошол региондордо лапароскопиялык жана эндоскопиялык аппараттар мындай аябай чоң деңгээлде эмес болсо да, мындай ортоңку деңгээлде барат, бирок Бишкектин чоң ошол чоң борборлорунда, онкология борборунда, ошол 3-чү балдар хирургия борборунда, анан ошол эле Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында, анан ошол улуттук хирургиялык борборлордо бардык азыркы учурда 100% талапка бере турчу аппараттын жабдуулардын бардыгы бар. Ошол себептен ошол учур менен анан ушундай чоң операциялар жасалып жатат. Андан сырткары биз азыр Кыргызстанга ошондой 3D лапароскопиялык аппараттар келди. Ал менен дагы операцияларыбыз дагы өзгөрүүлөр болуп атат. Буюрса ошол жакынкы эле учурда ошол Европада чоң бир макалама чыгардык. Ошол кызыл өңгөчтү ошо 3D аппараттар менен кантип жасаштын, анын ошол буюрса Кыргыз элинде ошондой чоң операциялар, ушундай чоң жабдуулар менен жасалып аткандагы биз тастыктаганга аракет кылып атабыз. Анан ошол азыр кайсы борборду айтып кетсем дагы ошонун администрацияларды ошол жолтомо тоспой, ошол хирургия, ошол жаңы хирургиянын мындай бейтаптарга дагы, бул Кыргызстан өнүгүшүнө дагы жардам берип, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атканына аларга да ыраазычылык билдирем. Себеби мисалы администрация жол тосуп койсо эле ошол мындай өнүгүү токтоп калат да. Анан ар дайым ошол бардык эле биздин Кыргызстанда ошол клиникаларда бул өнүгүү болсо, мындай көп деген бейтаптар азыр чет өлкөгө кетишти эле, ошонун бир жок дегенде бир 20-30% болсо дагы ошол азыркы учурда Кыргызстанга калып, ошол жабдууларды көрүп, анан ошолор менен макулдугун беришип, анан операцияга өзлөрү макулдугун берип атышат да. Сиз бул Кыргызстанда эндоскопиялык хирургдардын президентиси, ошондо мындай окууларды да жүргүзүп атат окшойсуз врачтарга. Азыркы учурда ошол акыркы учурда эле биз ошол 3-чү балдар ооруканасынан 19 врачка ушундай лапароскопияны өнүктүргөндүн максатында курсту өткөрдүк. Бул курс Кыргыз мамлекеттик медициналык академия аркылуу болот негизи эле. Анан ал курста ошол бүт нерсенин бардыгы камдайт. Себеби ошо медициналык академия мындай симуляционный центр деп атайын ачып беришкен, жаңы центр былтыр ачылган. Аякта ошондой ошол курсанттар барып, мындай практика түрүндө ошо атайын симуляциялар бар. Алар компьютерлешкен, бардыгын атайын задача коюлат. Бул операция деп коюп берсек, ошого биринчи ошондой жасашат. Экинчи учурда ушундай чоң борборлорго келип, операцияларды көрүп, андан кийин колу көнгөндөн кийин операцияга ассистент болуп кирип, анан үйрөнүп атышат. Ошол эле ошо 3-чү балдар ооруканасында ошол врачтар үйрөнүп кетип, буюрса акырындан өзү операцияларын башташты. Ал жерде дагы себеби кичинекей балдарга дагы ошондой жеңил жол менен жасаган, себеби алардын өмүрүн баардыгы алдыда. Анан ошондой акыркы лапароскопия менен жолу жасалган операциялар аларга аябай эле жеңилдик болот. Андан сырткары азыркы учурда ошол улуттук хирургия борборундагы врачтар өтүп жүрүшөт курстарды, аларды үйрөтүп атабыз. Буюрса анан азыркы учурда ошол мындай саламаттык сактоо министрлиги менен ошол биздин ошол эндоскопиялык ассоциациянын алкагында буюрса региондорго да кыдырганга аракет кылып атабыз. Буюрса алдыда ошол
Баткенде медициналык академиянын чоң борбору бар, ошол жака барып дагы Баткен областында дагы бейтаптарга жардам берип, ошол жерден кээ бирлер бар ошо колунда жоктор, ушу шаарга келе албайбыз, операцияны ошо кыйналып жүрөбүз дегендерге ошого мүмкүнчүлүк түзүлүп, анан аяка дагы буюрса аттанган жатабыз. Анан биз ошол саламаттык сактоо министрлиги менен мындай квартал аркылуу ар кайсы региондорго кыдырып, анан ушул акыркы мындай деңгээлдеги операцияларды жасап бергенге мындай макулдук буюрса түзүлүп жатат да. Ал жактагы врачтарды да окутуп жүрсөңүздөр керек, аймактардагы врачтарды. Себеби биз ошол жыл сайын эндоскопиялык ассоциациябыз ошол чоң конференция өткөрүп турабыз. Себеби ошонун алкагында дагы алар келип чоң дүйнөлүк эксперттерден дагы окуу илимий практикалык жөнүндө окууларды өтүп кетип атышат. Андан сырткары бизге мисалы кайсы убагыбызда келип үйрөнөбүз десек, ар дайым эшиктерибиз ачык. Мындай любой моменттин учурунда эле келип бизден ушу операцияларыбызга катышып, өзлөрүнүн тажрыйбаларын алып кетип атышат. Андан сырткары мындай биз ар дайым онлайн консультация деп коет. Азыркы учурда ошол онлайн консультацияга чыгып, ошол жардам бергенге аракет кылып атабыз. Андан сырткары бейтаптарды ошол мындай оор бейтаптарды даярдап койсо, ошо региондорго барып, ошо операция жасап бергенге ар дайым мындай макулдугубузду берип атабыз да. Сиз онкологиялык хирургияда иштеп жүрбөйсүзбү? Ошол тармак боюнча айтып кетсеңиз, бүгүнкү күндө ушу онкологиялык оорулар боюнча кандай болуп атат операциялар? Эми азыркы учурда чыныгын айтканда онкология оорусу аябай өрчүндөп, мындай күйүп аткан мезгил да. Себеби мурун мен мисалы практикабызда жаш балдарды көрбөчүбүз дегендей, жаш кыз келиндерди көрбөчүбүз, бирок акыркы учурда аябай көп кездешип жатат. Себеби анан жаштардыкында онкология ооруганда мындай аябай агрессивдүү өтөт негизи. Анан алар менен мындай күрөш аябай кыйын болуп атат. Себеби азыркы учурда ошол онкологияда мындай түрдүү массалык информация аркылуу биз маалымат бергенге аракет кылып атабыз. Анан азыркы учурда ошо улуттук онкологиялык борборунда жаңы директор алмашылып, анан мындай жакшы көз караштар менен жакшы өнүгүүлөрдүн максатында көп иштер алып жүрүшөт. Себеби аякта дагы азыркы учурда биз эки мындай жаңы технологияны киргизип жатабыз. Буюрса аякта ошол мурун ар кандай залалдуу шишиктердин боорго тарап кетсе, ошол мурун боорду кескенге мындай айла жок, боорду кесип чоң операция жасачу элек. Бирок азыркы учурда ошол микроволновой абляция деп коет. Ошол УЗИ аркылуу эле ошол боордогу шишиктерге кирип барып күйгүзүп койгон. Бул жеңилдик да. Себеби бейтап эртең менен келди, жасап коюп кечинде кетип калат да. Бул аябай чоң өзгөрүштөр. Анан азыркы учурда ошол жана 3D лапароскопиялык стойка аркылуу атайын Кыргызстанга бир препаратты киргизип атабыз. Себеби ошол препарат аркылуу операция убагында бездерде метастаз барбы же жокпу ошону билсек болот да. Ал аябай жакшы жардам берет. Себеби эмнеге биз дүйнө жүзүндө өзүнүн стандарты бар. Бездерди тазалаш керек онкологиялык ооруларда. Анан чоң операция жасап аткандан кийин көп бездерди алып койсок дагы бул операцияны да узартат. Анан бейтапка дагы ошол операциянын чоң болгонуна кыйынчылык алып келчү да. Анан ошол атайын ошол препарат аркылуу эле өзгөрүлгөн бездерди эле терип алып эле, анан операциянын узактыгын да кыскартып, операциянын көлөмүн дагы кыскартсак, бул бейтаптарга дагы жакшылыктарды алып келип атат да. Анан бул наука жагынан дагы чоң бир Кыргызстанга бул өзгөрүлүш болот. Себеби дүйнө жүзүндө ушул негизи эмелер боюнча, ошол мен айтып кеткендер боюнча ассоциациялар бар да. Ал бул ассоциацияларга Кыргызстан кирбей келчү эле. Себеби ошол өзгөрүштөрдү, ошол жаңылыктарды алып келиш бизге оор эле. Анан азыркы учурда ошол Монголия жана Корея мамлекеттеги специалисттер аркылуу буюрса ошол нерселерди алып келип жатабыз. Буюрса ал нерселерди баштадык. Анан азыркы учурда ошол бир ошолор менен Корея мамлекет аркылуу
мисалы ошол бир бейтаптарга чоң өзгөрүлүштөрдү алып келип жатабыз жана алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Кандай жаңылыктар ошондо? Ошол жанагы мен айтып кеткендей эле жанагы аппарат аркылуу күйгүзүп, анан жанагындай препаратты куюп, анан жана бездерди текшерип, Ал бүт ооруларга, бүт онкологиялык оору, кайсы гана эмчек залалдуу шишигинде, жаатында, жон ичеги, ашказан, боор, ошол жактардан мисалы онкологиянын айырмасы хирургиядан эмне себеп? Бул оору кайда кайталанып келиши мүмкүн, анан залалдуу шишик бездер аркылуу мындай организмге чачып коет да, кан тамыр аркылуу. Ошол себептен биз ошол кандай чачып атат, кайсы бездерге чачып атат, ошол мындай жана дары аркылуу билсек болот да. Бул жаштарга дагы жакшы нерсе, жакшы үлгү, себеби бул нерсени окуш үчүн чет өлкөгө барып окуп келишчи эле, анан ошол Кыргызстандан эле көрүп, үйрөнүп, специалисттерге дагы көп нерсени көрүп атканына мындай жакшы нерсе болуп атат да бу жакта. Жана аялдардын миома оорусу боюнча сиз ошо сактап калуу боюнча көп аракетти көрүп атасыздар да, анан буга чейин эмнеге ошондой ыкмалар болгон эмеспи, кандай сразу эле аялдардын жыныстык органын алып салчу да. Ооба. Сиз сактап атасыз да көпчүлүк убакта. Бизде мына акыркы учурда эле ошол Казакстандын жанагы өйдө айтып кеткенде дагы бир Актөбөдөн келди эле бейтап Казакстандан ошол жааты менен чогуу алабыз дептир. Анан өзү миома 8 килограмм экен. 8 килограмм ошону жаатын сактап калып, анан ошо миомасын алып бердик. Өзү ал бейтап ойлоптур, мен толуп атам го депчи, анан бирок УЗИге барса ушундай чоң миома болуптур. Анан бардык эле аял негизи жаатым болсо, мындай өзүм аялдык касиеттерим, аялдык нерселерим ошол жаатын алып салганда, мындай ошол сезим жоголуп кетеби деп ушундай көп эле коркот экен да. Анан ошол максатында, себеби миома бул залалдуу шишик болбогондон кийин жаатынды сактап калса болот да. Анан көп эле учурда мисалы врачтар мисалы миоманы өзүнчө алып атканда кровотечение көбүрөөк болот да. Анан ошондон корккон бул бир ситуация. Анан биз азыркы учурда ошол канабаш үчүн жана бейтап операциядан кийин канды көп жоготкон үчүн, кыйналбаш үчүн атайын кан тамырды кысып ошол операция жасап аткан учурда бул канабайт. Анан миоманы алып, анан кайра эле ошо кесарево сечениядагыдай эле матка кандай кесилсе эле ошондой жол менен эле кесип эле миоманы алып, анан кайра матканы өзүнүн ордуна алып келип тигип коюп атабыз да. Андан кийин баардыгы операция бүткөндөн ошол кан тамырга кысылган атайын клипсаны алып койсок, эч кандай кровотечение болбогондо мындай бейтапка риск болбойт да. Ошол себептен бул методиканы буга чейин эле колдонуп келишкен. Негизи бирок биз азыркы учурда аябай көп колдонуп атабыз. Бардык эле мисалы 99% деле бардык бейтаптын мындай жаатын сактап калып атабыз да. 1% учурда эле ошол миома өзү залалдуу шишикке айланып кетиши мүмкүн. Анан экинчи учурда бул бейтап өзү кааласа, ошол мени мындай жаатымды мен сактап калгым келбейт деген учурда эле ошол эки учурда эле биз ошондо гана жаатымды толугу менен алып атабыз. Калган учурда бардык ошол кандай гана органдар болбосун ошону сактап калып атабыз. Себеби 21-кылымда мындай сөз бар да, органды сактап калуу максатында чоң мындай иштер жүрүп жатат да. Кайсы учурда эле залалдуу шишикте деле, даже мисалы ашказандын, жон ичегинин кайсы шишиги болбосун, эси алдын ала эрте учурда мындай көрүп калсак, ошондо ашказанды же башка органды деле сактап калса болот да. Жана Караколдо бир операция жасаптырсыздар да, кичинекей кызга 2 матка болуп чыкканбы, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ошол УЗИден караса эле киста деп ошол көрүнө берет. Анан биз операция кылалы деп анан ошол лапароскопия жолу менен кирсек элек, ошол 2 жаатын бар экен. Бул нерсе мисалы бир
5% случайда кездешет негизи, бирок мындай учурда негизи ошол биринчи ошол влагалищадан бир жатын чыгып, анан биринчи жатындан экинчи жатын чыгыптыр да. Анан ошол экинчи жатын негизи өзү иштебейт да. Аны менен боюнда болуш кыйын болот да. Себеби бир эле жатын иштейт. Анан ошол максатында ошол бир жатынын сактап калып, анан экинчи жатын ошо алышка туура келет негизи чандайлардын. Анан эле бир 3 ай мурун бизге 14 жаштагы кыз апасы менен кайрылды эле. Ал Ош регионунан келди эле. Анында ошол влагалищасы жок болуп төрөлүптүр да. Анан этек кири киргенде эле кандын бардыгы эле ичине чогулуп өрчүкен да. Аны муну ата энеси билбечү экен. Өзү деле байкабачу экен. Жаш кыз эми келе элек го деп ушинтип, анан ичи оорутуп, кан ичине көбөйүп кеткенден кийин ошол лапароскопия жолу менен кирсек, ичинин баарына кан толуп кетиптир. Анан ошо изилдөөлөрдөн карасак ошол влагалищасы өзүнүкү жок экен. Анан ичегиден жаңы влагалище жасап берип, ошону жатынга кошуп, анан 3 ай өттү, буюрса Кудайга шүгүр, ошол этек кири мурдагы мындай нормальный адамдыкы кандай келе турган болсо, ошондой эле келип атат. Буюрса эми алдыда дагы байкап турабыз. Эми кыздын буюрса өмүрү алдыда, ошол жолдошко тийиш керек дегенде, балалуу болуш керек дегенде өзүнүн бир сезимдери бар. Анан буюрса ошого дагы болгонго буюрса аракеттейбиз. Анан азыркы учурда ал бейтаптагы буюрса жакшы да, ушундай. Сиздер эндоскопиялык аппарат менен операция кылганда ушу ички органдын баары көрүнөт турбайбы? Ооба. Ошондо сиздерде кандай мындай случайлар болду да? Канча бир ооруну сразу көрүп мындай операция кылган? Мисалы мен бардык эле бейтапка айтам да, операцияга кирип баратканда кандай гана обследование өтпөсөңүздөр, бир 5-10% билинбей калып калат да. Анан операциянын учурунда көп нерсе билинет да. Мисалы ошол операция учурунда ошол миома чыгып калат, же киста болуп калат, или ошол ашказандын же боордун шишиги чыгып калат кээ бирде. Анан ошол себептен биз ушундай учурларда алдын ала билинип калат, лапароскопия деп коебуз ошол учурда. Анан если бейтаптын ошол мүмкүнчүлүгү болуп, мындай ден соолук жагынан ошол операцияны көтөрө турган болсо, биз мындай бир учурда эле ошол лапароскопия жасап атканда эле 2 же 3 же 5 операцияга чейин жасап кете алабыз да. Ошол анан лапароскопиядан көп эле бейтаптар ошол бизге суроо бере берет. Мисалы бир орган көрүнбөй калат экен, анан бирдемке калып калат экен депчи, анан лазер менен жазалат экен депчи. Бул жөнөкөй эле инструменттер менен жазылат. Ал инструменттер узун болгон үчүн биздин колубуз кирбей эле сырттан эле жасап койсок болот. Анан операциянын учурунда ошол лапароскоп 10 эсе көзүбүздөн жакшы көрсөткөн үчүн мындай башка ооруларды таап алыштын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк да. Анан 30 градус деп коебуз, ошол бүт обзор болот да. Мисалы биз кандай операция жасап атсак, бүт обзор көрүнүп, ар бир майда кан тамырга чейин көрүнөт да. Мисалы кесип жасаганда биз алыс турган үчүн колубуз менен кээ бир нерсе майда кан тамырлар көрүнбөй, анан кийин уже канагандан кийин билинип, анан канды токтотуп калабыз да. Лапароскопияда андай жок. Анын наоборот мындай мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк да. Мындай өпкөгө деле операция жасап атканда, мисалы кабырганын ортосун кесип, кабырганы сындырып, ошондой шарттар болуп калат. Андан көрөк ошондой 3 майда тешик аркылуу эле, мисалы өпкөгө деле азыркы учурда дүйнө жүзүндө жүрөк операциялар жасалып баштады мындай. Анан лапароскопияда мындай жаза албайм деген нерсе жок экен да. Азыркы учурда бүт баарын жасаса болот экен. Ошондо бул операциялардын баасы кандай болуп атат? Мамлекет тарабынан белгиленеби? Жагдайга жараша. Жок, операциялар мисалы чоң операциялар бар, ошол ашказанды же жоон ичегинин операциялар бар. Аякта ушундай жабдуулар керек болот. Себеби алар өзү биздин колубуз кирбеген үчүн алар өзүлөрү тигип, өзүлөрү кесет да. Андай учурда биз бейтапка айтабыз, ошондой мына
ар кандай компаниялар бар. Кайсы компания сиздин чөнтөгүңүзгө келе турган болсо, ошол жол менен жасатсаңыздар болот. Шартыбыздар келбесеңиздер, лапароскопия жасаганга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда открытый операция жасап калып атабыз. Кээ бир учурдачы анан бул нерсе акырындан келатат, себеби мамлекеттик ушул улуттук борборлор жылдан жылга мындай аппараттарды, оборудованияларды күчөткөн сайын, мисалы бейтаптарга кичине жеңилирээк болуп, анан арзаныраак болуп атат да бул нерселер. Анан кээ бир операциялар бар, например, өттүн баштыкчасын алмай, жанагы бүгүнкүдөй эле клапанды жасамай операциялар бар. Андайда мындай расход кетирилбеген үчүн жана фонд медицинский страхование деп коет, ошол полностью жабылып калат да мындай ачырдачы. Анан ошонун баардыгын бейтаптарга түшүндүрүп берип атабыз. Ошол расход кетердин операциясын алар өзлөрү чечишет. Эси ошондой операцияга макул болуп, шарттары туура келсе, анда ошондой операциялар жасап берип атабыз. Шарттары келбесе, анда башка түрү операцияларын жасап берип атабыз да. Рахмат, Бакыт мырза, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат сиздерге да. Элибизге жардамыңыз тийип, ушундай алкышка ээ боло бериңиз. Чоң рахмат сиздерге.